Кесиптик компетенцияларды баалоо жана таануу боюнча тастыктоочу сертификат берүү иш-чарасы Балыкчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжинде орун алды. Түзүлгөн комиссиянын чечими менен Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү мейманканаларда жогорку айлык маяны алып иштөөгө мүмкүнчүлүк түзгөн үй кызматчысы иши боюнча 10 талапкер тест тапшырышты. Жумушчу кесиптер боюнча 8 артыкчылыктуу кесип боюнча ушул баалоо компетенцияларды баалоо тастыктоо процедуралары жүрүп жатат да. Бүгүн ушул Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжинин алдыңкы тыжарба борборунун баалоо аянтчасында дагы ушул үй кызматчыларын компетенцияларын баалоо жараяны жүрүп жатат. Жалпы 10 жараныбыз кайрылып арызы менен бүгүнкү күндө ушул процедура жүрүүдө. Бул көз карандысыз валидациялоо жана сертификациялоо биздин Кыргызстандын жарандарына үй кызматчысы, башкача айтканда, орусча айтканда горничная кесиби боюнча биздин базада өтүлүүдө. Бул сертификаттын негизинде биздин жарандар өздөрүнүн кесиптик компетенцияларын жана көндүмдөрүн аныктоо менен биргеликте чет мамлекетте таанылган мамлекеттик үлгүдөгү сертификатка ээ болушат. Акыркы мезгилде өлкө аймагында үй, коро жай, жаңы курулган объекттерди жууп, тазалоо кызматы жайылууда. Эң негизгиси айымдардын ишин жеңилдетип, ар бир кардардын суроо талабына жараша сапаттуу кызмат көрсөтүү максатын көздөйт. Бул кызматты пайдаланган кардарлардын саны күн сайын артып, жумушчулардын айлык акысы дагы көңүл жылтаарлык. Биринчи жолу бул катышып атабыз, аябай керектүү нерсе. Мен ушу иш жүзүндө билем, бизге деген кайрылган жумуш издөөчүлөрдүн арасында бар. Бүт эле жанагы тикмечини алсак деле үйдөн үйрөнүп алган болот, самоучка болушат, анан ашпозчулар бар, көп жылдан бери иштешкен болот, электрогазосварканы кармагандар болот, бирок колунда сертификаттар жок болот. Бүт баарын билишет, колунда эле документ жок. Анан кийин азыркы ушул талапка жараша аябай жакшы нерсе экен. Анткени деген 2 күнүн ичинде консультация алып эле, 3-чү күн уже момундай тест өтүп эле сертификатка ээ болуп калышат экен. Мен анан кызым экөөбүз ушул окууга келип катышып атабыз. 3 күн ичинде практиканы көрсөтүштү, теорияны окудук. Анан бүгүн ушу текшерүүдөн өтүп, экзамен берип, азыр жаңы чыктык. Кийин туруп мындан чоңураак отель ачып калсам, ошондо жалгыз уже жетишпейм. Кызым экөөбүз дагы горничный кыздарды алыш керек болот. Ошон үчүн аларды кандай туура иштеш керек, ошону үйрөнүш үчүн келдим. Баалоодон өткөн талапкерлер комиссиясынын протоколунун чечими менен өздөрүнүн кесиптик көндүмдөрүн тастыктаган мамлекеттик үлгүдөгү сертификациялоо жана валидациялоо борборунун үй кызматчысы квалификациясы ыйгарылган сертификатка ээ болушат. Мындай кадам оңой жумушка орношууга жана жакшы айлык акы менен камсыздалууга жол ачат. Миргүл Женишева, Сталбек Саманчиев, Ильич Касейдинов, Балыкчы шаары.